Урматтуу деп айтайын деп, урматтуу деген сөзгө тилим келбей атат. Коллегалар, 5 октябрда площадька 20 000 кыргызстандык жарандар келди. Арасында 90% жаштар келди. Ошол жаштар 4 октябрда өткөн шайлоонун жыйынтыктарына ачуусу келип, нааразы болуп, площадька чыгышты. Трибунада аларды чакыргандардын арасында мен болдум. Эмнеге? Ушунчалык одоно мыйзам бузуулар менен, ушунчалык элди шылдыңдоо менен шайлоону өткөрдүңөр. Бүгүнкү күндө сиздер билбесеңиздер, больницага 1,5 миң жарадар биздин жарандарыбыз кайрылды. Арасында 100 адам операцияга каражаты жок. Эгер моралдык жоопкерчилигиңерди сезсеңиздер, коллегалар, мен төрагабызга кайрылат элем, Канат Кедеканович. Төраганын фонду 30 миллион сом. Ошол 100 адамга бөлүп берсек, операцияга жетет экен. Мен ойлойм, мамлекет деген бул жагынан жардам бериш керек. Жөнөкөй региондордон келген жарандарыбыз дарылоого страховка жок. Жардамга муктаж болуп атат, ошол жагынан жардам бериңиз. Биринчи. Экинчи болсо, ачуучундукту угам деген депутаттарыбыз качып баратат окшойт. Мен ойлойм, буну аягына чейин уксаңыздар болбок. Мынчалык качпай. Анан биякта Каныбек Капашевич, сиз айтып атасыз, президентке каршы ким сөз сүйлөсө, бул деген мамлекеттин душманы. Бирок ошол биздин президентибиз шайлоо таза, ачык өтөт деп бизге кепилдик берген. Бирок шайлоо ушундай ыплас, одоно мыйзам бузуулар менен өттү. Ага эч ким көңүл бурган жок. Сооронбай Шарипович бул жерде моралдык жоопкерчилигин сезип жатат деп мен ишенгим келет. Элдердин баары сыртка чыккан элдер жөндөн жөнө келишкен жок. Ар бирөөбүз өзүбүздүн участогубузда ким, кайсы партия, кайсы кандидат добушту сатып алуу менен, форма 2 менен кандай иштегенин Кыргызстандын баары билет. Бирок ошондо площадька жөндөн жөн эле шайлоонун натыйжасына гана эмес, пандемия учурунда өкмөт таштап кеткен деп, 600 миллион долларды натыйжасын көргөн жокпуз деп биздин жаштар чыкты. 30 жылдан бери мигрант болуп жүрөбүз деп биздин жаштар чыкты. Мен ошол элибизге площадька чыккан 20 000 калкыбызга кайрылам. Мен ошолордон кечирим сурайм. Жаштардын революциясы ишке ашкан жок. Бизди кечиргиле, башыңызга мен турдум, жаштар биз турдук. Кайра эле эскилерге биз алдандык. Революция натыйжасы урдалып кетти. Мен кечирим сурайм ошого. Мен ойлойм, көп каталарды эске алып, ошол площадька чыккан 20 000 адам чыныгы баатырларсыңар. Ошол адамдарды куугунтукка эч ким алууга моралдык укугу жок. Ошол адамдарды региондордон кысымга алам десеңиздер, 20 000 кайра чогулат. Ошол нерселер токтош керек. Төрагага дагы бир жолу кайрылып кетем. Фонддо 30 миллион сом бар. Бүгүнкү күндө мына микрохирургия глазада көзүн жоготкон. Оор операцияга 3 000 доллар бир операциясы керек экен. Колдон келишинче биз жардам берип жатабыз, бирок алар суранышты. Мамлекет барбы? Жардам бересиңерби деп. Ошол жагына көңүл буруңуздар. Анан урматтуу туугандар, келе жаткан шайлоодо мекеним Кыргызстан, биримдик Кыргызстан 3 партия үчүн площадька 20 000 адам жөн чыккан жок. 1,5 миң адам жаракат алды. Уятыңар болсо катышпайсыздар. Уятыңар жок болсо кайра эле сатып алам деп келесиздер. Бирок натыйжасы жазга чейин жетпейт. Элдин көпчүлүгүнөн чыккан премьер-министрмин деп да биз каршы болдук. Криминалдык топтор дуушар кылып адамды кууратпаш керек. Бирок ошол жактан иштесин дегендер бар болсо, ал да биздин жарандар. Тынчтык үчүн, кворум болуш үчүн бул жерге мен билем көпчүлүк коллегалар бүгүн чогулду. Мен да кворум үчүн гана келдим бул жерге. Айта турган сөздөр көп, бирок площадьта элдин арасына чуркап жүргөндө ошол жакта деген пуля, резиновый пулялар менен, газовый шумовой граната менен өз элин аткан бийлик, өз элин аткан президент, премьер-министр, ички иштер министри моралдык жоопкерчиликти жок дегенде сезиш керексиңер. Ошол жакта телевизордун аркасына отуруп алып бизди шылдыңдаган депутаттар
моралдык жоопкерчилигиңерди сезиш керексиңер. Эртеси кечпи бул жаштар, они просто сидят и зализывают раны. Но им очень обидно, им очень больно. Түшүнбөгөн адам түшүнүш керек. Кайра эле эскиче жаңы шайлоо болот, эскиче ойнойм десеңиздер, аябай жаңыласыздар. Натыйжасы оор болот. Рахмат. Сөз Строкова Евгения Григорьевнада.